Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Асыл таш. Качандыр мындан нечен кылым мурун Кыргыздын улуу тоосунун эки капчыгайын ээлеп, жанаша жашаган эки байдын толгон малы бар экен. Байлар бирин-бири жакшы көрбөй, ушунун малын мен ээлеп калсам деп, экөө тең өз ичинен ойлоп жүрдү. Арадан көп жыл өтүп, эки байдын бирөө өлдү. Анын артынан зайыбы да өлдү. Алардын жалгыз уулу 12 жашка чыккан кезинде тоголук жетим калды. Жанаша турган экинчи бай ушундан пайдаланып, жетимдин малы менен мүлкүн бүт бойдон алмакчы болуп, жетимге: "Сен балам, жарык дүйнөдө жалгыз досумдан калган жалгыз жетимсиң. Ал эми жалгыз уулум болсо, чоң кербенчилер менен бирге алыскы сапарга кетип, ошол бойдон кайтпады. Балам өлгөн окшойт. Ошондуктан сен менин уулум бол. Өз атаңдан кем бакпасмын" деди. Муну ушинтип, жетимди бала кылып алдым деп, бай бүт айылына жар чакыртты. Жетимдин малы менен мүлкүн өзүнө бүт бойдон кошуп алды. Ушуну менен бул байдын байлыгы эки эсе көбөйдү. Анан бай жетимдин кантип кутулуунун жолун издей баштады. Бөлөк байдын балдары менен бирге жетим молдонун колунда окуп жүрдү. Бир жолу окуудан келатып, жолдо буту сынып калган баканы көрөт. Бала аны колуна алып, үйүнө алып кетмекчи болот. Бир аз баса түшкөндөн кийин алды жагында баткакка тыгылып калган арабаны көрдү. Бала ушул баканын бутун сындырып кеткен дал ошол араба го деп ойлоду. Бала арабанын жанына келип, анын ээсине: "Сен эмне сокур болуп калгансыңбы? Мына бул байкуштун бутун неге сындырып кеттиң?" деди. "Мына кызык. Баканы жактай турган киши табылган турбайбы? Мунун сага эмне кереги бар?" деп арабанын ээси баланы катуу каарып, камчысы менен жонунан ара тартып жиберди. Бала ыйлаган жок. Баканы өзүнүн үйүнө көтөрүп келип, бутун таңып, тойгузуп, короонун ичинен кичинекей чуңкур казып, ал чуңкурга суу толтуруп, бакасын ошол сууга кое берди. Андан кийин күн сайын баканы жакшылап карап, курсагын ачырган жок. Кийин бай асыранды баласынын короонун ичиндеги көлчүккө күн сайын эки мал жүгүрүп барып жүргөнүн байкап, бул бала эмне үчүн мынтип жүргөнүн билмекчи болот. Бир күнү бала окууга кеткенден кийин бай акырын басып барып, көлчүктө эмне бар экенин караса, бака аркы терки сүзүп жүргөн экен. Бул бака мында кайдан келди? Муну менин асыранды балам алып келдиби? деп ойлоду бай. Кечке жок бала окуусунан келип, короонун ичиндеги көлчүккө дагы барды. Анын артынан бай кошо аңдып чыкты. Кырын гана карап турса, көлчүктөн бака чыга келип, баланын берген азыгын жеп, кайра чулп этип сууга кирип кетти. Бай буга аябай ачууланып, асыранды баласына: "Мен сени бала кылып бактым эле. Сени киши болобу деп ойлогом. Бирок сен менин кызматымды барктаган жоксуң. Өзүмө жакшылык кылбай, мына бул жаман бакага жакшылык кылып, күн сайын эки мал тойгузуп жүргөн экенсиң. Мал арыгын сактасаң ооз майлайт. Киши арыгын